Азыркы учурда Камбар-Ата ГЭС 2 штаттык режимде иштеп жатат. Профосмотр болуп жатат. Экинчи агрегат ишке кирип калса, бизде дагы 120 мегаватт кубаттуулук кошулат. Электр энергия өзүбүздүн кубаттуулугубуз уже жетпей жатат. Ошого уже дагы мощность керек. Ошого жараша бизде ошо мощностьтарды уже көбөйтүш керек. Азыркы ушу Камбар-Ата ГЭС-2 объектинде дагы курулуш иштери жүрүп жатат. Ушу Нарынгэс организациясы подпорный стенкаларды куруп жатат. Беш жакта дагы иштер жүрүп жатат. Бул жерде экинчи агрегат курулат, 120 мегаватттын кубаттуулугу. Ошондо экөө биригип 240 мегаваттка чейин электр энергия берет. Ал жерде бүгүнкү күндө аруу 500тон жумуш болот. Анан жана Датка кемин линиясы жанынан өтүп атат. Ошол линияга Камбар-Ата 2ден чыккан электр энергияны кубаттуулугун ошого кошобуз. Ушундай проект бул жерде. Мындайча айтканда Талас областына, Нарын областынын, же болбосо Ичкөл областына жетчү электр энергия.